Саламатсыздарбы достор, кулинардык канал Чакчак жана мен Бактыгүл, кош келиңиздер. Бүгүн болсо сиздер менен өтө даамдуу, назик, ушундай нымдуу сонун сочниктерди жасайбыз. Бул рецепттин камыры өтө сонун болот. 3 күн турса дагы камыры катып, нык болуп калбай, сонун бойдон турат. Анда эмесе кеттик. Мынакей бир жумуртка, бир чүмчүм туз кошуп атабыз. Андан соң шекерди жарым стакан же 1 стакан өзүңүздүн татымыңызга жараша кошуп аласыз. Мен жарым стакандай кошуп атам. Андан соңку андан кийинки азыгыбыз бул май 100 граммдай жумшак ак майдан кошобуз же болбосо маргарин кошобуз. Жана 4 аш кашык каймак кошобуз. Ушундай назик, майлуу, жакшы камыр жасайбыз. 4 аш кашык каймак кошуп атам. Эми мына ушул нерселерибизди жакшылап аралаштыра алабыз. Шекери толугу менен эзилгенче жакшылап аралаштырып алдык. Ушундай бир кылка масса болгондон соң 700 граммдай унду 2-3кө бөлүп салабыз жана сөзсүз түрдө разрыхлитель кошобуз. 1 пакетик разрыхлитель, бул 5 граммды толугу менен кошуп атам. Эми мына ушинтип унду аз-аздан камырга салып, жакшы жумшак камыр жууруйбуз. Башында айтып өткөндөй эле 600-700 грамм un колдонобуз, бирок аны сөзсүз түрдө ушундай 4-5 бөлүккө бөлүп шашпай камырга салып турабыз. Анткени биз консистенциясын байкашыбыз керек. Мынакей азыр видеодо көрсөтүлгөндөй даражага жеткиргенче унду сала беребиз. Мынакей биздин назик, майлуу камырыбыз даяр болду. Ушундай жумшак, назик болду. Буну бир аз 10-15 мүнөткө тыныктырып коебуз. Кааласаңыздар муздаткычка салып койсок болот. Болбосо комнатный температурада деле тура берет, эч нерсе болбойт. Бул сочникке колдонулган азыктардын өлчөмдөрүнүн баардыгы ушул видеонун алдында жазылып чыгат. Ошону карап тактап алсаңыздар болот. Камырымды холодильникке салып койдум. Ал учурда 400 грамм творог, быштак колдонобуз. Бул жерге бир аз ванилин салып койдум, 1 пакет ванилин. Сочникке бышып атканда творог сыртка эзилип чыгып агып кетпеш үчүн 1 кашык манная крупа, 1 кашык un кошом. Жана даамдуураак, майлуураак болуш үчүн 1 кашык каймак кошом. Жана татымыңызга жараша сахар кошуп аласыз. Менде бул жерде 3 аш кашык сахар кошулуп атат. Эми бул биздин толтурмабызды жакшылап аралаштырып алабыз. Суусун чыгарбай, бул толтурманы даярдагандан кийин тез аранын ичинде жасап духовкага жөнөтүшүбүз керек. Болбосо творог сахар менен аралашып, суусу чыгып, эзилип кетиши мүмкүн. Творогубуздун консистенциясын карап көргүлө, мындай кашыктан түшпөйт. Коюлугу ушундай болуп атат. Ошондо биздики сочниктин ичине салынганда эрип эзилип чыгып кетпеш үчүн ушундай un менен манный крупадан бир аз кошуп койдук. Камырыбызды жайып алабыз. Мен 2ге бөлүп алайын деп жатам, ыңгайлуу болуш үчүн 2ге бөлүп туруп, камырды ушундай өз ортасынан жайып чыгабыз. Камыр ушундай жеңил, сонун жайылат. Бир аз жабышып аткан болсо, мындан шылап коебуз, эч нерсе болбойт. Камыр каймак кошулуп жасалганда аябай назик болот да, ушундай жумшак, ушундай эластичный, сонун камыр болот.
Қалыңдығы тура эле болду деп ойлоп атам. 5-6 мм қалыңдықта болуп атат. Өтө эч эмес, аны ушул пияланын жардамы менен мен мындай тоголокчо кылып кесип алам. Пияла жакшы кеспей атып, башка кружкага окшойм. Кружканын жардамы менен. Жок. Ушундай чакан кичинекей кооз сочниктер болот. Мындай чоң болгону мага анча жакпайт. Эми чоң кылсак деле болот, орточо кылсак болот. Мага ушундай кичинекей мынакей 4 бармактын энинде болду да. Творогду 1 чай пияладан эле жетип атат. Такырын алып. Толук жабыштын кереги жок. Капталдарын бир аз жаап коебуз. Сочниктердин бетин жумуртканын сарысы менен сүйкөп, духовкага 20 минутада 180 градус менен бышырып алабыз. Сочниктер ушундай жумшак, назик, ичи нымдуу, сонун болду. Рецепт жаккан болсо сөзсүз лайк басыңыз, Чак-Чак каналына катталып коюңуз, комментарий калтыра кетиңиз. Биз үчүн өтө маанилүү жана өтө бизди кубандыра турган нерселер. Сиздерге биз жакшылыктарды каалайбыз, жакшы маанай каалайбыз. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Чак-Чак рецепттин башка видеолорунда сөз көрүп коюңуз жана 1-2 күндөн кийин чыкчу дагы жаңы рецепттерди күтүп көрүп алыңыз. Жаш калыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.